мына ушундай кыздарды алып келип бийлетип, ушул Кураныңды сактайм деген Кудайың гана. Куранды алып, айрып тытып, барактарын бийлеп жаткан кыздардын бут алдына ыргытып, "Кана, Куранды мен түшүрдүм деген Кудайың гана" деген текебер адамдын коркунучтуу кылык жоруктары. Маалыматка ылайык, Аллах Тааланын ачуусун келтирген бул коркунучтуу окуя катталган. Массалык маалымат каражаттары бул апаттуу окуяны бүткүл жер жүзүнө тарап кетпеш үчүн жашырууга аракеттенишкен. Бирок ага карабастан Шумдук ТВ каналы мына дал ушул окуяны таап чыкты. Башта көргөндөй бул окуя чындыгында эле көпчүлүктүн үрөйүн учурду. Массалык интернет маалымат каражаттары маалымдагандай, бул окуя Түркия тарапта башталган. Ал жерде бир чоң майрам уюштурулуп, ал майрамга 3000ге чукул белгилүү кызматкерлер чакырылган. Ал майрам жөн гана майрам болбостон, ушунчалык чектен ашкан майрам болгондуктан, ал жерге атайын кыздар чакырылып, жарым жалаңаштанган абалда меймандарды тейлешкен. Ушунчалык ыплас, акылга сыйгыс жоруктар менен коштолуп, майрам кызуу жүрүп баштаган эле. Мына дал ушул майрам кызуу жүрүп аткан учурда майрамга чогулган коноктор жана жык толгон элдин арасынан лейтенант чыгып, мындай жаман майрамды токтотууга аракеттенет. Ошол жердегилердин баарына эскертүү берип, мындай аша чапкандык болбостугун айтат. Маалыматка ылайык, ал лейтенанттын жүрөгүндө ыйманы бар болгондуктан, алардын бул кылганы Кудайга да жакпай турганын айтып эскертет. Акырында бир топ убакытка чейин өз ара талаш тартышууга түшүшөт. Ошол майрамды уюштурган башчы дагы ушунчалык текебер болгондуктан, ал дагы өзүнүкүн таптакыр бербей туруп алат. Экөө майрамдагы чогулган элдин көзүнчө бир топко чейин талашып тартышып отуруп, акырында айласы кеткен лейтенант бул майрамдын Кудайга да жакпастыгын түшүндүрүү үчүн, "Эгер мага ишенбесеңер, Куранды деле алып келип окуп берейин" деп, Курандагы аяттарга көз чаптырып көрүүсүн айтып, Куран тууралуу түшүндүрүп берип атканда, майрамдын башчысы ачуулана түшүп, "Куран дегениң эмне? Тез арада алып келгиле" деп кул алдындагыларга катуу буйрук берди. "Бул айтып аткан Куранды мага тез арада таап келгиле" деп буйрук берген соң, кул алдындагылары дароо Куранга жөнөштү. Арадан көп убакыт өтпөй, текебер башчынын буйругу менен дароо ыйык Куранды алып келишти. Мына эң коркунучтуу жери мына дал ушул жерден башталчудай. Себеби текебер башчы ушунчалык ачуулана, "Азыр мен сага өргүлүктү көрсөтөмүн" дегендей эле лейтенанттын сөзүн аягына чейин укпай туруп эле, "Кана ошол Куранды мага таап келгиле" деп дароо кул алдындагыларга кыйкыра буйрук берди. Башчынын сөзү ооздон чыгаар замат тез аранын ичинде айтылган ыйык Куранды алып келишти. Акылга сыймаган, жада калса элестетүүгө да мүмкүн болбогон коркунучтуу жагдай мына эми болчубайт. Мына азыр сиздерге мына дал ушул видеону көрсөтүүдөн мурун Куран тууралуу түшүндүрө кетели. Ыйык Куран жер менен асмандардын жаратуучусу болгон Аллах Тааланын сөзү. Куран Аллах Таала жер менен асмандагы көркөм ысымдарынын руханий казынасын ачыктаган сырдуу кайып ааламынан кабарларды билдирген тил. Куран ислам дининин жаркыраган күнү жана пайдубалы. Куран адамзаттын материалдык, моралдык бүткүл муктаждыктарын канааттандырарлык абалда түшүргөн Аллах Тааланын кемтиксиз ыйык китеби.
Куран адамдын жашоосуна ылайык, анын жүрөк, рух, акыл, дене түзүлүшүн эске алып, Аллах Таала тарабынан жиберилген мыйзамдар жыйнагы. Куран шарият өкүмдөрүн, Аллах Таалага кулчулуктун кандайча аткарылаарын, дуа адептерин жана башка даанышман сырларга толгон маалыматтарды өз ичине камтыйт. Ыйык Куран Аллах Таала тарабынан жиберилген китептердин эң соңкусу жана кыяматка чейин жоголбой, бузулбай турганы. Куран Аллах Таала тарабынан вахий жолу аркылуу Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem пайгамбарыбызга түшүрүлгөн ыйык китеп. Куран саватсыздарды, адашкандарды, туура эмес ишенимдегилерди, адамдардын кайдан келип, кайда бараарын билбегендерди туура жолго салуу үчүн, туура жолду көргөзүү үчүн, адамдарды эки дүйнө бактылуу кылуу үчүн түшүрүлгөн ыйык китеп. Куран адамдын үй бүлөсүндө жана социалдык жашоосунда чоң роль ойнойт жана эң туура жолго жолдойт. Куран адамдарды караңгылыктан нурга чыгарат. Турмушубузда кандай гана нерсе болбосун, ар дайым Куран менен сүннөткө таянып иш кылсак, эч качан адашпайбыз. Жана ишибиз ар дайым ийгиликтүү болот. Тез аранын ичинде ыйык Куранды алып келишти. Лейтенант дароо Куранды колуна ала салып, мындай ыпласкылык жоруңарды токтоткула. Бул ыйык Куранга дагы эч кандай залакаңарды тийгизбегиле. Анткени бул Аллахтын сөзү. Аллахтан корккула, деп Куранды ачып, Аллахтын бул сөзүн окуйт. Куранды биз түшүрдүк, жана аны өзүбүз сактайбыз. Деген аятты окуганда, текеберин адам башчы аны мазактоо көздөрү менен карап, мыйыгынан күлүп окуп аткан лейтенанттын колунан Куранды тартып жулуп алат дагы. Барактарын айрып тытып, ошол жерде бийлеп жаткан жарым жылаңыч кыздардын бут алдына ыргыта чачып, "Кана, Кураныңды сактайын деген Кудайың гана. Кана, Куранды өзүм сактайын деп жазып койгон Кудай, сен каяктасың?" Көздөрү тостойо, жүрөгү оозуна тыгыла жаздаган лейтенант Аллахтын ачуусунан коркуп кеткендиктен дароо ал жерден сыртты көздөй чуркап качып чыгат. Ал жерден бир топ алыстап кеткен соң, артынан ушундай катуу чоң бир жарылуу болду. Лейтенант жалт этип чыккан бийик жарылууну көрөр замат жакын жердеги мечитти көздөй катуу бет ала чуркады. Апааттуу жарылуунун артынан эле жердин дүңгүрөгөн катуу силкинүүсү башталды. Окумуштуулардын айтымында жер титирөөнүн күчү буга чейин болуп көрбөгөндөй 9 балга жетип катуу силкине баштаган. Мынчалык катуу силкинүү жердин кыртыш катмары менен толкуну жайыла тарады. Баягы майрам болуп турчу бузулган элдин чет тарабында чоң деңиз бар эле. Жердин дүңгүрөгөн силкинүү толкуну мына ошол деңиздин түбүнө чейин таасири жетип барып, ал жерде мына ушундай чоң жарака кетти. Жараканын күчүнөн улам суу деңизи өз огунан чыгып, баягы тарапка чоң толкундун агылуусу бийик көтөрүлүп агыла баштады.
Бул апаттуу кырсыктан кийин ал жерлер суу менен кошо жуулуп, чоң-чоң имараттарга чейин урап тегизделип, жалгыз гана Аллахтын үйү болгон мечиттер гана калды. Жалгыз гана мечиттердин калганын бул таң калыштуу окуяны жашырууга да мүмкүн болгон жок. Себеби күбөлөр аркылуу кырсыктан кийин тартылып алынган видео материалдардын баарысы бүткүл дүйнөгө тарап кетти. Ошондуктан бул окуяны телевидениеге дагы чыгарышкан. Окуя 1999-жылы 7-ноябрда катталган. Ал эми ушунчалык катуу жер титирөө жана болуп көрбөгөндөй суу толкундар бардык нерсени жууп кеткен. Жана жалгыз гана мечиттердин сакталып калганы бүткүл дүйнөнү таң калтырды. Ал эми бул нерселердин баарысын сиз дагы өз көзүңүз менен байкап, ой жүгүртүп көрүңүз. Бул да болсо Аллах Тааланын бизге көрсөткөн эскертүү кереметтеринин бири эмеспи? Ал эми Аллахтын чыныгы керемети кандай деп таануу ал дагы өзүңүздүн эркиңиз. Ал эми биз азыр коюп берүүчү видеону таап, маанисин кыргызчалап түшүндүргөн Шымдык ТВ каналы. Видеону даярдаган Шымдык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.